мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул элдик. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, Эми үчүн кыргызда залкар чыгармалар чыкпай атат, китептер басылбай атат. Эми үчүн эки себеби бар. Биринчиден ошол мезгилдегидей кыйналган жазуучу жок. Экинчиден жазганды окуган эл жок. Айтматовдун бактысы ушунда турат, эмне чыгарма жазса жата калып окушат эле. А эгерде бүгүнкү күндө Айтматов жазса окубайт. Адамдын улуу болуп калышы өзгөчөлүктөн эмес, адамдын улуулугун улуктап көтөрүп жүрчү коом болот. Гапар Айтиевдей сүрөт тарткан киши жокпу бүгүн? Бар. Туурабы? А бирок Гапар Айтиев бирөө. Айтматовдай чыгарма жазган жокпу? Мына, мен азыр эле ушул жерден эле карап туруп эле айтып берем мен. Төлөгөн Касымбеков. Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычы бул туу чокусу. Төлөгөн Касымбековдун келкели. Төлөгөн Касымбековдун баякы чапкын, кыргын, баскын жыйнактары. Биздин адабият, тарыхый адабияттын туу чокусу. Касымалы Жантөшевдин Каныбек романы. Каныбектей керемет, Каныбектей укмуш чыгарманы мен нукура кыргыз тилинде экиле китепти билем мен. Нукура кыргыз тилинде жазылган, нукура байлык, адабий байлыгыбызда жазылган экиле китеп бар. Бул ошол Каныбек романы Жантөшевдин, экинчиси ошол сынган кылыч, анан келкел. Окуп көрсөңөр. Дүйнө рахат азык. Түгелбай Сыдыкбековдун чыгармаларын окуп көргүлө. Дүйнө азык. А эгерде ошолордон кем эмес чыгармаларды бүгүн жаза турган болсо, ал чыгарма окулбай калат. Неге? Окуй турган эл жок. Киши жок. Аны барктаган киши жок. Ала Тоо деген журнал чыгат эле. Биз мектепте окуп жүргөндө. Ошо Ала Тоо журналы чыкканда билесиңерби, азыр сиздерге жомок болуп калат да, жомок. Биз Ала Тоо журналынын 5-6 сандары биз чөпкө кеткен мезгилде чыгат эле. Чөпкө деген сөздү түшүнөсүңөрбү? Илгери тоого чыгат элек, биз чөп чабат элек, бир ай жатып, баягындай чатырларда жатып, мектептин окуучулары чөп жыйнайт, той жыйнайт элек. Азыр жок андай жумуштарда. Ошол жерде жүрүп алып, бул кыз окуп бүтсө, сенден кийин бул жигит бар, бул жигиттен кийин бул бар, үчөөнөн кийин сага тиет деп коет эле. Үчөө окуп бүткөндөн кийин мага кезек келет эле. Анан мен окуйт элем ошону. Бир журналды колдон колго бир класс окуйт элем. Азыр ар бириңердин колуңарга бирден карматып койсо да окуйсуңар да. Чындыкпы? Ошол кезде Баймас Утенованын Мамыралар гүлдөгөн жерде деген аңгемеси чыкты, повесть. Мана журналдын таңкыстыгы. Кайсы класста бар экен, кайсы мектепте бар экен деп чуркайт элекпиз. Мына керемет. Мен ошол кездеги окуган повестим ушул. Ушу кезге чейин сурасаңар жатка айтып бере алам. Жатка дегенде сөзмө сөз эмес. Аңгеме повесть эмне менен башталат, эмне менен бүтөт. Ошол башкы каарманы ким? Райма деген кыз кандай болгон? Азимжан деген жигит кандай болгон? Райма кайда окуган? Азимжан кайда окуган? Ушуларына чейин. Караңыздар, канча жыл өттү? 40 жылдан ашык. 40 жыл болуп атат да. Бирок эсте калган. Мына ошондой таңкыс нерселер эсте калат. Кыздар, жигиттер, таңкыс нерсе. Колуңда бар нерсенин баркы болбойт. Азыр бардык нерсе колуңарда бар. Ошон үчүн китептер чыкпай атат. Китептер жазылбай атат. Россияга барганда, Москвага барганда мен биринчи кезекте ошо китеп дүкөндөрүнө кетем. Эмне жаңылык пайда болуптур? Кандай жаңы нерселер чыгыптыр? Ошол дүкөндөргө барып мен китеп алып келем. Студент кезинде мен ошо Россияда окудум.
студент кезимде ал жактан алып келген шымым менен үйлөндүм. ЗАГСка чыктым. Ошо кезде кийип жүргөн көйнөктөрүм менен. Бир көйнөк алсаң 6-7 жыл кенен кийесиң. Бир костюм алсаң 10 жылга чейин кенен кийесиң. Семирип эле кетпесең. Бирдей калыпта турсаң кете берет. А китеп, мен ошо кийим албай китеп алат элемин. Китептерим аябай көбөйүп кетип, ушу кезге чейин жыйналат. Мен ойлочумун, кээ бир жерлерин чийип, эмнеге чийип окуйсуз дейт эле. 800 барактык китеп болсо, ошонун ичинен бир 100-150 барактардагы жерлер чийилет. Мен ойлойт элем да, студент кезимде. Менин балдарым болсо, мен 800 баракты окуп түшүнгөн нерсени бул балдар 50 барактан кийин түшүнүп алсын деген ой болот эле да. Ушу мен чийип койгон жерлерди көрүп, маанилүү жерлер ушул экен деп издейт деген бир таттуу кыялым бар эле да. Аябай таттуу кыялым бар эле. Мен билген жокмун да андан кийинки балдар китеп окубай калышын. Ушундай эле. Бүгүнкү күнгө чейин ошо китеп жыйнайбыз. Кайсы мамлекетке барбайбы, биринчи кезекте китеп издейм. Себеби бул байлык. Бир райондун эли байлыгына да башкасына да жеткен бийиктигине да карабастан 30 жаштагы жигитти көтөрүп жогорку кеңешке шайлаган. Ошол кездеги 40-тагы кишилер 70-ке, 50-дөгү кишилер 80-ге чыкты. Ушундай чоң ишеним болгон. Аябай чоң ишеним. Тилекке каршы ошол ишенимди көтөрүп алып кетчү бир катмар келбей калган да. 105 депутат болсо, ошонун ичинен бир 10-15 гана ошондой келип, калгандары баягы базар келди деп чуркап, ошол кездеги жетекчилерге сыйынып, жүгүнүп, ошолорду уруп, туура эмес жолго салып коюп, аларды түртүрүп, кулатып берип, өзлөрү бул жакта жакшы болуп калып, экинчи келген кишиге Кытай коюшуп, мына азыр бүгүн да ошол кырдаал болуп атат. Дал ошонун өзү. Жээнбековди сүрүп барып кыйраткандар эртеси күнү келип туруп, жаңы түзүлгөн өкмөттүн курамына кире качып, бүгүнкү келген азаматтарды ай да, күн да сиз деп көкөлөтүп, кайгы ушул. Мадумаровдун айырмасы ошондо, жана Кубатбек Жусупалиев деген киши биздин керемет жазуучубуз, аксакал. Мен бир китеп жазсам, керемет китеп жазсам, ошол китебимди окуган адамдардын баары жаманчылыкка барбай, коом жакшы болуп кетет деп жазып атат да. Мадумаров да ойлогондо, парламентке барып, акты кара деп, караны кара деп, ушул тарсылдап айтып турган болсоң, эл түшүнөт дечүмүн. Депутаттар ошого көнөт, ынанат. Жок. Бир кездер болду, мен калемди кармап алып, могул эмне десем, калемдешти дагы. Президент тарабынан каршы пикир келсе, кокуй, биз калем деп жаңылышып калып турбуз. Бул деген бычак турбайбы дегенге чейин барышкан. Ар бир өткөн кадам жүрөгүңдө бирден тилик калтырат. Кайсы бир акылман айтпадыбы? Адамдын көңүлүн калтыруу баары бир даракка мык кагуу. Кечирим сураганың ал мыкты сууруп алуу. Бирок мыктын ордун эч качан түздөй албайсың деген.